Өзüm 15 жылдан бeri ооруп келем. Кудайдан буйруп айыгып кетсем, ушу өзүм ага элдерге кошулуп, өзүм теңирокто балдарга кошулуп, көчөдө басып. Ушу бутун сактап калгандан кийин зарасына бир батарейка бар дейт, жүлүнү ачып, ошо көп буттарына сезим жоктугуна байланыштуу бир батарейка бар, ошону салабыз дешти. 3 жуманын ичинде ошо баланын бутун сактап калсаңар, ушу 3 жуманын ичинде сактап калгыла дешти. Алты жашынан бери 20дан ашык операцияны башынан өткөргөн Батырбек бүгүнкү күндө кыргыз элинен жардам суроого мажбур болуп турган чагы. Учурда анын бутун сактап калууга болгону 21 күн гана убакыт бар. Өзүм 15 жылдан бери ооруп келем. 15 жылдан бери белден ылдый ушу ооруганым ылдый кете баштады, белден ылдый. Нервтери бузулуп, сезилип көп сезбей, зара кылганым, чоңго барганым эметкени сезилбей эле ошо азыр 2 операция кылыш керек деп атат. Биринчисин ушу бутумду түздөп айыктырып, ушу басканга таякты таштап түз басып элдердин катарына кошулган. Мүмкүнчүлүк деп айтып атышат. Турциядан тизелерди түздөп ушу элдин катарына кошуп түздөгөнгө жардам беребиз деп айтып атышат. Ушу экинчи операциям болсо ушу белден бирдеке коебуз дейт. Ушу зара сезбегендиктен ошол зараны табарсыктуулугун билдире турган аппарат койдурабыз дейт. Биринчи ушу операцияма бутума боло турчу эле операциям. Бир операция менен, бирок ошо ичинде 4 операция болот экен. Ошол 4 операцияга 35 000 евро сурап атат. Белге дагы ушу аппарат койгонго экинчи операция. Жалпысы ошо 70 000 евро болуп калып атат, эсептелип ушундай чыгып атат. Кудайдан буйруп айыгып кетсем, ушу өзүм ага элдерге кошулуп, өзүм теңирокто балдарга кошулуп, көчөдө басып, мамам менен карындашыма тирек болуп, колдоо көрсөтсөмбү деген кыялым бар. 15 жылдан бери мамам мени жалгыз багып атканына ушу карап мен өзүмдүн деле жүрөгүм ооруп турат. Мен дагы айтсам, ушу мамама жардам бергим келет, жардам берип баккым келет. Ушу мен кыргыз элимден сурайт элем, ушу мен тилектериме жардам берип, колдоо көрсөтүп, ушу кыргыз элине керегим, пайдамды тийгизе турган адамдардан болормо, ушу колдоп жардамдарын көрсөтөрүн сурайт элем. Баласынын ден соолугу үчүн 15 жылдан бери күрөшүп келе жаткан жалгыз бой апасы ижарага алынган үйдө жашап, тигүүчүлүк менен алектенип, дары-дармегин камсыздап келген. Эми мынтип жалпы 70 000 еврону талап кылган операцияга акча таппай, дарымети жок болуп, аргасыз болуп турганын айтып сыздады. Ошо балам 2010дон бери ооруп келет. Жүлүндөн операция кылгандан кийин ушу зарасы да токтобой, буттары кыйшайып калган. 2010дон бери ушуга чейин 20 жолу операция болдук. Азыркы убакта ушу буту шишип, ириңи кайра өйдө сөөгкө кетип батыптыр. Турцияга барып обследование кылып келдик. Убактыбыз ушу 3 жумага деп беришти. 3 жуманын ичинде ушу баланын бутун сактап калсаңар, ушу 3 жуманын ичинде сактап калгыла дешти. Канча каражат чогулуш? Каражаты ушу бир эле бутуна бир эле жолу операция болот дейт, бирок 3-4 этап менен болот экен. 3-4 врач кирет дейт, 35 000 евро деп сурап атышат. Андан кийинки операциясы ушу бутун сактап калгандан кийин зарасына бир батарейка бар дейт, жүлүнү ачып, ошо көп буттарына сезим жоктугуна байланыштуу бир батарейка бар, ошону салабыз дешти. Бирок ага дагы ошондой көп суммада каражат керек экен. Анчалык каражат жалгыз болгондуктан мен анчалык каражат топтой албай ушу кыргыз элиме кайрылуу жасап, ушу жардам сурап атабыз. Мээрим Султанованын мындан башка дагы бир кызы бар. Күйөөсү баласынын оорукчан экенин укканда таштап кеткендигин айтып отурду. Бизге инвалидтин кереги жок дешкен, ошого бир кайрылып карашкан.
Урматтуу кыргыз эли, Батырбектин бутун сактап калууга колуңуздан келген жардамыңызды аябаңыз.